1916-жылы Анжиян көтөрүлүшүнө катышы бар деп күнөөлөп Мадаминбекти Россиянын ак патшачыл бийлиги камакка алды. Бул окуя Фергана облусунун Маргалан уездинде болуп жатты. Ошол учурда Ош уездине караштуу эски ноокат болуштугунда ак патшанын бийлигине баш ийбей, каракчылык кылып, адам өлтүргөндүк үчүн Кыпчак уруусунун дөөлөттүү байы Алиев Мойдунбек Осмон 5 жылга сүргүнгө жөнөтүлөт. Ал эми Ош шаарынын атактуу эшенинин уулу Халкожо Кашкардан Ош аркылуу Ташкентти көздөй келе жаткан керуенди тоногондук үчүн ак патшанын бийлиги тарабынан Ош шаарындагы Камчыбектин түрмөсүнө камалат. Орусиядагы мындан 1 кыл мурун болгон саясий окуялар 1917 жылдагы инкылап ошол кездеги империянын курамында турган көп элдердин тарыхын өзгөрттү. 1917 жылдагы Октябрь революциясынан кийин жумушчу дыйкан Советтер өкмөтүнүн экинчи бүткүл Россиялык курултайы тарабынан 13 элдик комиссариат түзүлгөн. Ошонун бири катары Владимир Ильич Ленин башында турган элге НКВД деп таанылган Ички иштер элдик комиссариаты уюшулду. Кыргызстандын түштүгүндө биринчи коопсуздук комитети 1917 жылы март айында түзүлгөн. Бул комитеттин жетекчилеринин баары бай манаптар болушкан. 1918 жылдын январь айынын акырында Ош шаардык уездинде элдик милицияны уюштуруу боюнча аскердик комиссия түзүлөт. Ош шаардык коомдук уюмдун кеңейтилген отурумунда элдик милицияны түзүү жана ага элден жыйналып алынган куралдарды өткөрүп берүү маселеси талкууланат. 1918 жылы Кыргызстандын түштүгүндө Кызылкыя, Сүлүктө, Көк Жаңгак, Гүлчө, Ноокат, Өзгөн, Ош жана Жалал-Абад шаарларында жумушчу дыйкан милициясынын биринчи отряддары түзүлгөн. Аларды түзүүгө ошол кездеги партиялык ячейкалар жетекчилик кылып турушкан. Милицияны түзүүгө өздөрүнүн мыкты өкүлдөрүн жөнөтүшкөн. Кызылкыя шаарына мурдагы шахтерлор Александр Добрынин жана Козбай Шамсудинов, Өзгөндө Төлөнбай Машрапов, алайда Кадырбек Камчыбеков жана Барманас Сулайманов, Ош уездик административдик бөлүмдүн жана ыктыярдуу милициянын отряддарынын башчысы болуп Жамшитбек Карабеков тайындалат. Ал эми Ош шаардык элдик милициянын алгачкы башчысы болуп Балтакожо Султанов тайындалган. Совет бийлигин бекемдөө жылдары милиция революциясынын жеңиштерин коргоо менен Кызыл армия түзүлгөнчө анын милдетин гана аткарбастан эл арасында массалык үгүт жана саясий тарбиялык иштерди да жүргүзгөн. 1918 жылы 5 октябрь күнү революциялык тартиптик эрежелерди сактоо, бандитизм менен күрөшүү жана кылмыштуу мүнөздүү кылмыштарды иликтөө максатында Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын кылмышкерлерди иликтөө бөлүмүн уюштуруу жөнүндө жобосу кабыл алынган. Мына ушул документ Совет милициясынын кылмышкерлерди иликтөө кызматынын түзүлүшүнө юридикалык негизи болуп калган. Бул кызмат Россияда контрреволюциячыл күчтөргө каршы күрөшсө, Кыргызстанда басмачылык кыймылдарга каршы күрөш жүргүзүүдө алдыңкы катарда турушкан. Ошол кездеги басмачылык кыймылдарга күрөшүү отряддарынын башында турган инсандар жөнүндө архивдик документтерден алынган Данил Кордуктун эскерүүсү. Алымбек Таткандын урпактары Карабектин уулу Жамшитбек жана Камчыбектин уулу Кадырбек Октябрь революциясынан соң советтик бийлик тарабына өтүп, Түркстан автономиялуу Советтик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун аймагына революциялык тартипти бекемдөө, кеңеш өкмөтүн түптөөгө зор эмгек кылышкан. Өткөн кылымдын 20-30 жылдары өз доорунун жогорку билимдүү, маданияттуу ишмери катары таанылган Жамшитбек менен Кадырбек калк арасында кадыр барктуу өтө жогорку урмат сыйга ээ болгон. 1918 жылы Жамшитбек Карабеков Ош революциялык комитетинин административдик бөлүмүн жана элдик милицияны жетектеп турган. Начальник кайда? Начальник кайда дейм? Вот он. Жолдош начальник, басмачылар менин атымды жыгып алып кетишти. Тетигинден ары кетишти. Кумарга кетишти. Канчалар? 15 бар. Кийинчерээк бул административдик бөлүм
Ош облустук ички иштер башкармалыгы болуп аталган. Ал эми Кадырбек Камчыбеков Күлчө райондук милициясын түптөгөн. Кадырбекти кыргыздар өтө сыйлаган, ошондуктан дагы басмачылар арасындагы кыргыздар ыңгайы келген учурда Кадырбектин отрядына кошулуп кеткен учурлар көп кездешкен. Басмачылардын башчылары Кадырбектин отряды менен кезиккен кезде шашылыш чегинүүгө аргасыз болушкан. Себеби атышуу учурунда Кадырбекти көргөн желдеттер Кадырбек тарапка өтүп кетишинен коркушкан. Фергана аскердик кеңеши басмачыларды жок кылууда атайын операцияларды өткөрүү учурунда жер шартын жана аскер сырларын жакшы билген Жамшитбек менен Кадырбекти кеңешчи катары чакырышчу. Бул эки агайынын легендарлуу аскер башчы Михаил Васильевич Фрунзе жакындан тааныган. Ошондуктан да мамлекеттик маанидеги көптөгөн аскердик тапшырмаларды аларга ишенип тапшырган. Bir 1918 жылдын июлунда Ош түрмөсүндө камакта жаткан кылмышкер Халкожо жана башка бандиттер менен түрмө кайтаруучуларга кол салышып, алардын курал жарактарын тартып алышып качып кетишкен. Ал учурда убактылуу өкмөттүн амнистиясы менен бошотулган Мадаминбек 1918 жылдын жай айында өзүнүн кол алдындагы өзбек милиционерлерден турган мусулман элдик кыймылынын отрядын түзүп, Эргеш Корбашка кошулат. Ал эми Октябрь революциясына чейин адам өлтүрүү жана тоноо боюнча камакка алынып, 5 жылга Сибирге сүргүнгө жөнөтүлгөн Мойдунбек камактан качып чыгып, тоолордо жашырынып жүргөн. Жашырынып жүрүп, Осмон Корбашынын басмачылар тобуна кошулган. Кийинчерээк болсо, Осмон Корбашыны өлтүрүп, ал топко өзү Корбашы болгон. 1918 жылдын аягында Мадаминбектин армиясына кошулуп, отряддын башкы командачысы болуп дайындалган. 1920 жылдын март айында Мойдунбек Мадамбектин армиясы менен биргеликте Совет бийлиги тарабына өтүшкөн жана жумушчу дыйкан кызыл армиясынын интернационал бригадасынын Сулайман Күчүков жетектеген полкунун эскадронунун командири болуп дайындалган. Мадаминбек 1919 жылы темир жолдор менен айрым чоң шаарлардан башка Фергана өрөөнүн толугу менен көзөмөлгө алган. 1919 жылы 22 октябрда Мадаминбек башында турган убактылуу Фергана өкмөтү түзүлөт. Монстров анын орун басары болуп дайындалат. Бул өкмөттүн алдында Эргеш Корбашы баш болгон жана башка мусулман элдик кошундар да бирге башташат. 1919 жылдын 14 февраль күнү Халкожо Ош шаарына кол салып, эски шаарды басып алып, европалыктар жашаган аймакты курчап алат. Бул салгылашта Оштук милициядан 12си каза болот. Ал эми басмачылар өздөрүнүн 30 куралдашынын жансыз денесин таштап кетишет. Халкожо жарадар болуп, бирок изин жашырганга үлгүрөт. Канткени менен түнкү кол салуулар токтобой турган. 1920 жылы август айында мурдагы Совет бийлигинин душмандарын репрессия кылуусунан корккон Мойдунбек Арал капчыгайында өзүнүн орун басарын жана мурда басмачылардын катарында жүргөн Каракожону өлтүрүп, Совет бийлигине берилген 12 адамды атып, өзүнө берилген 390 жигити менен Ноокат тарапка Исбайрам өрөөнү көздөй качып кеткен. Ошол тараптан Совет бийлиги менен кайрадан күрөшүүнү баштаган. Анын Чакан мамлекетинин борбору Ош уездинин эски Ноокат айылы болгон. Ал Кылычшан 4000 адамдан турган көчүрмөн армия түзгөнгө жетишкен. 1922 жылдын июль айынын аягында Мойдунбек анын күнү бүткөндүгүнө көзү жетип качып алгандар. Качып бара жатып, ыктыярдуу өзүн өзү коргонуу отрядынын командири Камчыбеков Кадырбекке жана Фергана областынын аскердик штабынын комиссары Болотниковго кол салууну жана төңкөрүш жасоо максатын көздөп жаткандыгы белгилүү болот жана мамлекеттик саясий башкаруу органынын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлөт. Слезайте с коней! Бросайте оружие! 21 сентябрь күнү саат 15-те Сулайман тоонун алдындагы Хазрат Абал мечитинин жанындагы аянтта сот жыйыны башталды. Мамлекеттик айыптоочу катары Түркстан борбордук комитетинин Коммунисттик партиясынын жооптуу катчысы
Төрөкулов, коргоочу катары Гумеров катышты. 150-ге жакын күбөлөр чакырылган. Биринчи күнү сот жүрүп жаткан аянтка эл батпай калган. Сот жообуна тартылгандар: Мойдун Усманалиев, анын штаб башчысы Яңгибай Бабашбаев, отряд башчысы Сайып Кары Төрөкулов, Молдо Токоалиев, Искак Нисанбаев, банданын баш кесери Камчы Темирбаев, сансакчы Умурзак Широхожаев, Сатыбай Матназаров жана Молдо Арып Мамаюсупов, Абдуразак Файзидин Загиров, Имарали Мирза Ахмедовторго Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 58-76 жана 142 статьясындагы кылмыш белгилери боюнча айып угузулган. 26 сентябрь күнү саат 11:30 сот өкүм чыгарды. Мойдунбек жана анын 7 шериги атууга өкүм кылынды. Алгач өкүм ишке ашырылуучу жай Курчала кайтарууга алынды. Соттолуучулар Сулайман тоонун этегине алып барылып, токтоосуз атылды. Залп менен атылган мылтыктын октору Мойдунбек жана анын кол алдындагылардын ишине чекит койду. Ал эми 1920 жылды декабрь айында Кызыл армия жана милиция тарабынан куугунтукка алынган Халк Кожо Алайкы өрөөнүндөгү Ноорус ашуусунда көптөгөн желдеттери менен бирге кар көчкү басып каза болгон. Бир 1920 жылдын март айында Мадаминбек Совет бийлиги менен тынчтык келишимге макул болуп, 1920 жылы 6 мартта тынчтык келишимге кол коюлган. Тынчтык келишимин түзгөндөн кийин Мадаминбек Ташкентке барып советтик лидерлер менен жолугат. Алардан башка кор башчыларды дагы совет бийлигине баш ийүүгө чакыруу үчүн дипломатиялык миссияны аткаруу боюнча буйрук алат. Мадаминбек совет бийлиги тарапка өткөндөн кийин өзүн Амир Лашкар башы милдетин алган Шер Мухаммедбек корбашынын Гөр Шермат деп таанылган. Чакыруусу боюнча Мадаминбек өзүнүн чакан жан сакчылары менен баары 26 адам болгон. Жогору Гарбуа айылынын көздөй бети алат. Алдоо жолу менен Мадаминбекти Вивадил айылына алып кирип, Мадаминбек жана комиссар Сергей Суховду коштоп жүргөн жан сакчылары менен бирге жок кылынат. Мадаминбектин башын Халк Кожо кар көчкүнүн алдына калып калганча өзү менен кошо найзанын учуна сайып алып көтөрүп жүргөн. Ошентип өз доорунда саясатка байланыштуу басмачы аталган Фергана өрөөнүндөгү басмачылык кыймылдын жетекчилери Мойдунбек, Халк Кожо жана Мадаминбектердин бул жарыктагы жашоосуна чекит коюлган. Кадырбек Камчыбеков жана Жамшитбек Карабековтар Түркстан фронтунун башкы командачысы Фрунзенин жана революциялык комитеттин өкүлү Калининдин тапшырмасы боюнча Мадаминбектин, Мойдунбектин жана Халк Кожонун басмачы желеттерин жана башка басмачы топторунун катарын бүлүндүрүүдө чоң иштерди аткарышкан. Бул эмгегин жогору баалап, Совет өкмөтү тарабынан Жамшитбек Карабеков алтындын суусу жаратылган өздүк курал менен сыйланса, Камчыбеков Кадырбек Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Бир 1929-1930 жылдары коллективдештирүү башталган жылдары Орто Азияда Совет бийлигине каршы козголуп, элди тукурган контрреволюциячыл күчтөр баш көтөрө баштаган. Мурда жашырып койгон курал-жарактар кайрадан колго алынып, кан төгүлөр башталып, айылдарды өрт каптай баштады. 1930 жылдын 1-майында 300гө жакын басмачылар Айтмерек жана Ады Хожаев аттуу корбашчылардын жетекчилиги менен Синьцзяндын аймагынан Советтик Кыргызстанга чек араны бузуп кирип, Алай Гүлчө районунун борборуна кол салышат. Бандиттик топ бир түндө аткаруу комитетинин төрагасы, партиянын райкомунун катчысын, мугалимдерди, дарыгерлерди, милиция кызматкерлерин бардыгы болуп 32 адамды өлтүрүшкөн. Гүлчө милициясы туруктуулукту жана эрдикти көрсөтүп, Оштон кызыл армиячылардын отряды жетип баргыча душмандын мизин кайтарып турушкан. Милиция бөлүмүнүн начальнигинин орун басары Тажик Исмаилов, бир тууган Абдрасуловтар, Жунус Ахмат, Иса Султан жана башкалардын эрдиги сыйлыкка арзыган.
тап күрөшүү мезгилинде партиялык жана советтик жетекчилердин өмүрүнө кол салуу тез болуп туруучу көрүнүш эле жана милиция кызматкерлери өз жандарын тобокелдикке салып аларды коргошкон. Учурдагы Ош, Жалал-Абад областарынын аймактарында жүздөгөн бейгүнөө адамдардын жаны кыйылды. Ушундай кыйын кезде эл керегине жараган Камчыбеков Кадырбек менен Карабеков Жамшитбек совет бийлигинин кайрадан чакыруусу менен көжүрмөн ыктыярдуу отрядын чукул арада айылдарынан чакырып кайрадан куралдандырган. Басмачылык кыймылы элдин колдоосуна ээ боло албай ыдырап талкаланды. 1931 жылдын жай айларында өз элинин Кадырбек менен Жамшитбектей баатыр уулдарынын күжүрмөн эмгегинин натыйжасында Кыргызстандын эмгекчил элдери тынч жашоого түшкөн. Эң өкүнүчтүүсү ошол кездеги жүргүзүлгөн туура эмес саясаттын айынан Жамшитбек Карабеков менен Кадырбек Камчыбековдор Баймановдун урпактары катары 1937 жылы репрессияга туш келип, бейгүнөө өмүрлөрү кыйылган. Андан да кейиштүүсү совет бийлигин орнотууда алгачкылардан болуп, Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген Жамшитбек Карабеков жана Алай райондук ички иштер бөлүмүн биринчилерден болуп уюштурган Камчыбеков Кадырбектер тууралуу архивдик маалыматтар ачыкка чыгарылбай, өз учурунда тийиштүү деңгээлде бааланбай калган. ЧКнын ардагери отставкадагы полковник Чураков Дмитрийдин эскерүүсүнөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө кызматы 1924 жылы 5 октябрда түзүлгөн. Ушул кызматтын курамында Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди иликтөө кызматы түзүлгөн. Ош округунда кылмышкерлерди иликтөө кызматын 1925 жылы 1 майдан уюштуруу иштери башталып, 22 май күнү толугу менен түзүлүп бүткөн. Алгачкы Ош округдук кылмышкерлерди иликтөө кызматынын башчысы болуп Төрөкул Кудайбергенов дайындалган. Андан кийинки жылдардагы кылмышкерлерди иликтөө кызматынын жетекчилерин тактоо архивдик документтер сакталбай калгандыктан мүмкүн болгон жок. Кыргыз ССРнин ички иштер министринин 1955 жылы 27 июндагы номер 38 көрсөтмө буйрмасынын негизинде ОГПУ, НКВД, МГБ, МВД ССРдин жана Кыргыз ССРнин ички иштер министринин 1955 жылга чейинки айрым бир нускама жана буйруктардан башка архивдик документтер жок кылынып кеткен. 30-40 жана 50 жылдын жарымына чейинки милициянын оперативдик иш-чараларына тийиштүү документтер архивде кездешпейт. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кылмышкерлерди иликтөө бөлүмү 1925 жылы түзүлүп, калыптануу жолуна түшкөн. 1931 жылы март айынын башталышында партиянын Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин төрагасы Абдыкадыр Орозбеков жазгы талаа жумуштарынын жүрүшү менен таанышуу максатында Ошко келет. Ал бир нече колхоздорду кыдырып, жергиликтүү актив жана жетекчилер менен жолугушуп, митинг өткөрөт. Түрмөдөн бошонгон мурдагы басмачы Исакбай өзүнө окшогон бийликке терс мамиледеги адамдардан топ түзүп, Ош Араван жолунда Абдыкадыр Орозбековго кол салууга даярданышат. Исакбайдын Ошто жүргөнү жана анын кара ниет пландары жөнүндө маалымат алган Ош шаардык милициянын начальниги Казыбай Козубаев жеке курамга тревога көтөрүп, бандиттик топтун буктурмасы коюлган жерге өзү баш болуп жөнөйт. Эр жүрөк чекист Казыбай Козубаев басмачы Исакбайдын колу менен атышууда бир нече бандиттерди атып өлтүрөт, бирок өзү да курман болот. Басмачылар милиция тарабынан колго түшүрүлүп, көп узабай соттолушат. 1932 жылы милиция кызматкерлери Кызыл армиянын бөлүгү менен биргеликте Өзгөн районундагы Кайып Паңсаттын ири бандасын жок кылууга катышышат. Совет өкмөтү тарабынан басмачылардын өз жаңылыштарын мойнуна алышып, кан төгүүнү токтотушуп, ыктыярдуу түрдө колго түшүүлөрү жана эл тарапка өтүүлөр үчүн түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп келгенин белгилеп кетүү керек. 1934 жылдын февраль айынын 3-4-үнө караган түнү 16 кишиден турган тап
Душмандардын тобу Кыргыз АССР борбордук аткаруу комитетинин мүчөсү Уркуя Салиеванын үйүнө бастырып кирип, аны мыкаачылык менен өлтүрүп кетишет. Тап душмандарын тезинен таап, жоопкерчиликке тартуу боюнча райондук аткаруу комитетинин тапшырмасы берилип, НКВДнын кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тап душмандары кармалып, 1934-жылдын 14 февралында тиешелүү жазаларын алышат. Ноокат районундагы Уркуя Салиеванын үй музейинин архивдик материалынан. Басмачылык кыймыл менен күрөшүү учурунда Жамшитбек Карабеков, Кадырбек Камчыбеков, Төлөнбай Машрапов, Балтагожо жана Нусурулла Санжар Касымбеков, Козубай Шамсудинов, Казыбай Казыбаев, Эргеш Алиевтер элдик милициянын башында турушуп, Кыргыз мамлекетинин төттөлүшүнө салымдарын кошушкан. 1935-жылы милицияга кароосуз калган балдардын маселелери менен иштөө боюнча кошумча милдет жүктөлөт. 1937-жылы 31-июлда СССР тарыхындагы эң үрөө учурган документке кол коюлган. Ал документ НКВДнын номер 00447 жашыруун оперативдүү буйрук эле. Ежовдун буйругу менен 1937 жылдын августунан 1938 жылдын ноябрына чейин НКВД 1.548.366 кишини камакка алган. Алардын 1.344.923 сот жообуна тартылып, 681.692 киши атылган. Орточо алганда күнүнө 1,5 киши атылып турган. Ушундай репрессиянын эпкени Ош округдук милициянын башчысы Төлөнбай Машраповго да келип тийген. Ал 1937 жылдын 26 октябрында камакка алынып, 1939 жылдын 15 мартында Ош түрмөсүнө бошотулган. Ал эми Куршап райондук ички иштер элдик комиссариатынын кылмышкерлерди иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлү Акмолдоев Аманкул репрессияга туш келип 1937 жылы 27 августта каза болгон. Мындай бейгүнөө жаны кыйылып жабыр тарткан милиция кызматкерлеринин саны жүздөп саналат. 1939 жылы Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын түштүгүндө Ош жана Жалал-Абад областтары түзүлгөн. Ош областык ички иштер эл комиссарлар башкармасынын начальниги болуп Семен Павлов тайынталды. Клыков, Воронцов, Микитянский, Дусь, Морозовтор жетектеген учур улуу ата мекендик согуш жылдарына туш келип, бул жылдары милиция кызматкерлери тарабынан 236 бандиттик топторду жок кылышып, 2000ден ашуун ок атуучу куралдарды тартып алышкан. Согуштук абал учурунда милицияга көптөгөн кошумча милдеттер жүктөлгөн. Согуш башталышы менен милициянын сырткы кызматтары, кылмышкерлерди издөө бөлүмү жана БХСС кызматтары 12 сааттык 2 смендик жумуш тартибине өтүшкөн. Эмгек өргүсүнө чыгууга тыюу салынган. Душмандын тылында партизандык отряддарды түзүү, чалгындоочу диверсиялык топторду түзүү иштерине ички иштер органдарынын көп сандаган кызматкерлери тартылган. 1941 жылы октябрь айынан баштап түзүлгөн Атайын диверсиялык чалгындоо тобун даярдоо борбору тарабынан 4 жылдык согуш мезгилинде 212 атайын отряд жана топторду даярдап, душмандын тылына жөнөткөн. Бул мезгил аралыгында аталган отряд тарабынан 137 000 аскердик операциялар өткөрүлүп, 87 немецтик фашисттик администрациянын өкүлдөрү жана аларга көмөктөшкөн 2045 душмандын тыңчылары жок кылынган. Жогорудагыдай эрдиктер үчүн 5000ден ашуун милиция кызматкерлери жогорку мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышкан. Улуу жеңиш жүз берип, кайрадан социализмдин курулушу улантылды. Ош милициясынын структурасы кеңейе баштады. Айрыкча социалисттик менчикке кол салгандар менен күрөшүү күчөдү. Согуштан кийинки талон системасы, тамак аштын тартыштыгы милиция кызматкерлерин бир топ түйшүккө салып турду.
ар бир замандын өз эрежеси бар эмеспи? Совет бийлигинде бизде коррупция, банки заты боюнча кылмыш жок деп дүйнөгө жар салганы менен милиция кызматкерлери үчүн бул багытта иш жетиштүү болчу. Бул мезгил 1945 жылдан 1991 жылдар аралыгы болду. Ушул жылдары Ош облустук ички иштер башкармалыгын Кривошеев, Кутманалиев, Токоев, Шабиров, Абдурахманов, Мамбетахунов, Тажибаев, Нурматовтар жетектеп келишти. Тилекке каршы Кыргызстан расмий түрдө эгемендүүлүктү алганга чейин жалпы калкка түшкөн катуу сыноо милиция кызматкерлеринен кайып өткөн жок. 1990 жылы Ош областындагы капилеттен чыккан жер талашка байланыштуу жаңжал күчөп этникалык кагылышууларга чейин жеткен. Кыйынчылык кезде элдин өтүнүчү боюнча кайрадан өз ишинин адиси милициянын генерал-майору Мырзалы Абдрахманов Ош областык ички иштер башкармалыгын жетектөөгө келди. Аз убакыттын ичинде тартипти орнотууга жетишти. Кыргыз милициясы эгемендүү Кыргызстандын коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо структурасы болуп калды. 1990 жылы мурда Ош областына бириктирилген Жалал-Абад облусу кайрадан түзүлүп, Жалал-Абад областык ички иштер башкармалыгы уюшулган. Эгемендик алган жылдары кыргыз милициясы өтө оор сыноону башынан өткөрдү. Экономикалык каатчылык мезгилде айлап, жылдап эмгек маянлары берилбей, кызматтык унааларга күйүүчү майлар тартыш болуп, кызматтык автоунааларга запастык бөлүктөр мурдагыдай камсыз болбой калды. Укуктук мыйзам актыларды эгемен мамлекеттин баш мыйзамына карата иштеп чыгуу зарылчылыгы келип чыкты. Мурда кезикпеген кылмыштын түрлөрү пайда болду. Мыйзамсыз банки затын, ок атуучу куралдарды сатуу, контрабандалык товарларды алып кирүү, диний экстремисттик террордук уюмдардын мыйзамсыз аракеттери пайда болду. 90 жылдары баягы союз таркагандан кийин ошол мезгилдерде мен уже ушул оперативдик кызматтардын жетекчиси болуп жетектеп иштеп калдым. Ошол мезгилде биздин уже ушул багытта иштеген иштердин проблемалары башкача болду да. Кылмыштын түрлөрү көбүнчө оор кылмыштарга өттү. Мындай оорлуктардан баягы каракчылык, баягы грабеж ушулар көбөйдү. Анан барган сайын адам өлтүрүү, анан өтө мындай катуу, мындай жестокий деп айтат ушундай убийство, мыкаачылык, өзгөчө мыкаачылыкты өлтүргөн ушундай кылмыштар пайда боло баштады. Стат данныйды ала турган болсок, 90-жыл менен 2000-жылга чейинки кылмыштарды салыштырсак, 5 эсеге кылмыш өсүп кеткен. Бул ошол жалпы мамлекетке терс таасири тийген факторлордун бири болгон. Бул мамлекет өнүп өсүшүнө түздөн түз тоскоолдук берген. Бул ошол уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү жана Крим чөйрөнүн идеологиясы менен жашаган дүйнө болгон булчу. Ошол кезде кылмыш дүйнөсү менен тике, көзүнө тике карап күрөшкөн бул ушул уголовный розыск, кылмыш иликтөө кызматынын кызматкерлери болгон. Жалпы эле ички иштер орган кызматкерлери ушул бизде дагы ошол кездеги идеология болгон, мамлекетти сүйүү, өзүбүздүн кесипти сүйүү деген бир чоң идеология менен иштеп келгенбиз. Жалпак тил менен айтканда бош келген жокпуз. Кылмыш дүйнөсүнөн ар дайым ушул кылмыш кылса ачып кармап, кылмыш жоопкерчилигине тартып, ички иштер органынын кызматкерлеринин аброюна мындай бир чоң эле бир салым коштук десек жаңылышпайм. Анан өтө оор кылмыштар көп болуп кетти ошол мезгилдерде. По-моему, жарым жылдын аралыгында ошо маалыматтын негизинде биздин поле зренияда жок эле бир нормальный семьясы бар, аялы дагы өзү да жогорку билимдүү эле бир интеллигентный семьядан чыккан ноокаттык бир Абжапаров Алмаз деген жигит өлтүргөндүгү аныкталып, ушул далил буюм заттарды, телевизорду да башка ушул адам өлтүрүү фактысы болгон, ошо жогоруда болгон 3 фактынан бирөө попытка боюнча бүт версияларды алдык. Союз таркагандан кийин биякта жок кылмыштар чыгып калды. Бул жанагы вымогательство, рекет болуп башталды базарда. Анан кийин жана воровской общак, каралар жумуштардан башталды. Анан өстөрчө эле понятие болуп кетти. Түшүнбөс болгондон көп кыйынчылык берди. Мисалы
93-94 жылы ишенсеңиздер мен шаарда замп болуп берилем. Мен рабочий күнүм эртең менен дежурный машинага бензин табыш. Менин проблемам ушул эле, что опергруппаны болгон кылмыштарга барып келген үчүн бензин жок. 10-15 литр бензин кое турган УАЗыбыз кетчи. Эртең менен кетчи 9:10, кечки 8-9-да келчи. Бир суткада 40ка чейин жетчи происшествие. Уголовно-Розыскадан Орон районуна келип, старший участка болуп келдим. Ол убакта өткөн мезгил эле 8 ай, 9 ай, 10 ай айлык албай дагы иштеген күндөрүбүз болду. 1999-2000 жылдар мамлекетибиз Өзбекстан ислам кыймылынын бандиттик топторуна жана эл аралык террористтерге каршы аскердик аракеттердин географиялык борбору болуп калды. Аскер кызматкерлерине көмөктөшкөн милиция кызматкерлери алгачкылардан болуп, бандиттик топтордун алдын тосуп чыгышты. Биргелешкен аскердик аракеттер эл аралык террористтердин көздөгөн максатына жол бербеди. 2002 жылдын декабрь айында өлкөбүздүн борборунда жайгашкан Аберон базарында жардыруу болуп, ал 7 адамдын өмүрүн алып кетти. Заматта кылмышкерлерди кармоо боюнча иш чара киргизилип, бирок кылмыштын изи суу электе, аларды кармоого мүмкүн болбоду. Арадан 8 ай убакыт өткөн соң кылмыштын бети ачылды. 2003 жылдын 8 май күнү Ош шаарындагы Бакай банкынын филиалында жардыруу болуп, анда да бир адамдын өмүрү кыйылган. Бул сапар Ош областык ички иштер башкармасынын кылмышкерлерди издөө бөлүмүнүн кызматкерлери кыраакылык менен тез эле кылмышкерлердин изине түшүштү. Эң башкысы, кылмышкерлердин кармоо менен бирге 9 май күнү көп калк жашаган райондордун биринде жарылуучу затты жардыра койбой, алдын алып токтотууга үлгүрүштү. Ну, если вот это взорвется, от моего ГУВД останется пепель. 2003 жылдын 14 май күнү Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылып кайрадан түзүү боюнча номер 240 буйругу чыгарылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын алгачкы башчысы болуп, милициянын полковниги Алиев Чыныбек Тукешев дайындалган. 2005 жылдын март, 2010 жылдын апрель айларында бийликке нааразы болгон калк нааразычылык акцияларга чыгышып, бийликти алмаштыруу менен аякташты. Ошол мезгилдер ички иштер кызматкерлери үчүн бир топ оор кырдаалдарды жаратты. Коомдук тартипти сактоо учурунда көптөгөн милиция кызматкерлери өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда жабыр тартышты. 2005 жылдын 4 апрелинен 5 апрелине караган түнү Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкери милициянын полковниги Уран Алиев уюшулган кылмышкерлердин колунан баатырларча курман болгон. Бул кылмыштын бети 2011 жылы ачылып, кылмышка шектүүлөр жоопко тартылды. жылдын июнь айы Кыргызстан тарыхында каратак катары белгиленип калды. Өз кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик койгон чагымчыл айрым бир саясий күчтөрдүн айынан улуттар аралык жаңжалдар Ош, Жалал-Абад областары жана Ош шаарынын аймагында жүз берди. Аз сандагы, ананда апрель айында жабыр тарткан милиция болгон күчү менен жаңжалды жөнгө салууга аракеттенди. Жалпы күч структуралары жана коомчулуктун жардамы менен тез аран ичинде туруктуулукту орнотууга жетише алды. Ал эми 2010 жылы ошол уголовный розыскынын кызматкерлери менен биргеликте ушу Ош областынын Ош шаарынын аймагына атайын бир диверсиялык уюшкан экстремисттик топ десем жаңылышпаймын. 40тан ашуун бир 10га жакын топ түзүлгөн. Ар бир топто 4төн 5тен алардын көпчүлүгү эле биздин Ош областынын Кара Суу районунун Ош шаарынын жашоочулары, бирок ошол кезде кылмыш жоопкерчилигине тартылып, издөө жарыяланган. Жана ошо июнь окуясында элди жараштыруу процессине каршы тургандар болгон.
жыйынтыгын айтып кетейин, жыйынтыгында бул кылмыш атайын топ чыкканы айрым баш көтөргөн өзбек мисалы улутунан болобу, башка улуттардан болобу, кыргыз улутунан болобу, ушу жараштырыш процессине келгендерге мындай түздөн түз өмүрүнө кол салуу болгон. Натыйжада эч кимге кол салышка үлгүргөн жок. Убагында алдын ала маалымат алып калып, 6 автомат Калашников үлгүсүндө автомат алынган, бир СВД снайперский, андан тышкары бул баягы дистанциялык мындай аралыкта жардыруучу баягы подкраску аммиачный селитралар. Бул мындай атайын окуудан өтүп келген сыяктуу да, атайын баягы террорчулук окуудан өтүп келген сыяктуу болуп даярданышкан. Бирок 7000 ок-дарылар алды. Бирок алдын ала ушул кайрадан эми баягы жарат сакайып, эми бири-бири менен мамиле түзүп, байыртадан баягы бир туугандай болгон элдин ортосуна чок түшкөндө алдын ала сактап калдык десек чаңылышпайм. Кылмыштуулук менен күрөшүүдө кылмышкерлерди издөө кызматын жетектешкен инсандардын ысымдарын атай кетүүчү болсок, алар Төлөнов Юсупалы, Султанов Эргеш, Нурматов Базарбай Нурматович, Ботояров Миркамил Абдыкарович, Закиров Чолпонбек Асанкулович, Алымбеков Бактыбек Мадамбекович, Исмаилов Сагынбек Сардарбекович, Алиев Уран Маматканович, Канзаманов Курбанбек Токтошевич, Манасов Абдугапар Халилович, Сыргаев Равшан Досматович, Асанов Курсан Сатарович, Ахунов Кудратилла Маджитович, Төлөнбаев Бакыт, Нурдинов Малик Авсаматович, Исаков Бакыт Үсөнович, Азизов Шермамат Чекирович, Ахбаров Уролбек Абдымаликович, Аккулиев Адылбек Абдиназарович, Жунусов Шавкатбек Жусупович, Жаамбаев Нурлан Сатваевич, Казбеков Орунбек Казбекович баштап жетектөөдө. Эгемендик алган жылдардан баштап бүгүнкү күнгө чейин Ош областык ички иштер башкармасын Мырзалы Абдурахманов, Базарбай Нурматов, Бакырдин Субанбеков, Абдугапар Мавлянов, Алыбай Кайыпов, Болотбек Ногойбаев, Рашид Тагаев, Мурат Суталинов, Алмабек Байтиков, Рустам Маметов, Коңурбек Байтереков, Касымбек Майкөзов, Жусуп Ташкараев, Болот Абакиров, Абдылда Капаров, Өмүрбек Субаналиев, Фуркат Усенов, Ашим Тагаев, Мурат Боронов, Малик Нурдиновтар жетектешишти жана жетектешүүдө. Бүгүнкү күнү Ош областык ички иштер башкы башкармасында 7 райондук ички иштер бөлүмү, 20га жакын ар түрдүү кызмат жана бөлүмдөр бар.
Башкармалыкта маданий иш-чараларда жакшы жолго коюлган. Бөлүмдөр арасында таланттуу кызматкерлерден түзүлгөн чыгармачыл топтор бар. Алар милициянын кызматы, анын басып өткөн тарыхый жолун, көркөм сөз шеберлеринин жүрөктөн чыккан ырлары менен даңазаласа, музыканттар обологон үндөрү менен элге жеткиришет. Ата мекенге болгон сүйүүсүн, атуулдук милдеттерин чагылдырган чыгармаларды жаратышкан милиция кызматкерлеринен чыккан таланттуулар аз эмес. Милициянын полковниги Ташболот Ражабалиев, милициянын подполковниги маркум Кадыр Ааматов, милициянын майору Рыспай Дөдиев, обончу аткаруучу милициянын майору Токон Ишбаев, милициянын подполковниги Касым Кадыровдарды айтпай кетүүгө болбойт. Спортсуз милиция кызматын элестетүү да кыйын. Аптанын ар шаршемби, ишемби күндөрү областтык милиция кызматкерлери үчүн дене тарбиялык саат өткөрүлөт. Кылмышкерлер менен күрөшүүдө дене тарбиялык көнүгүүлөр биринчи кезекте жардамга келет. Андыктан алар жоокердик таймашуулардын ыкмаларын билүү зарыл. Бул багытта атайын инструкторлор иш алып барышат. Кыргызстанда дүйнөгө тааныткан спортсмен Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери эл аралык спорттук мелдештерде алдыңкы байгелик орундарды колдон чыгарбай келишүүдө. Алар милициянын ага лейтенанты Аширов Орозбай Райымжанович, милициянын ага лейтенанты Бахтияр кызы Нурзат, милициянын лейтенанты Тезекбаев Расул Абдыкасымовичтер. 2018 жылдын 5 октябрында кылмышкерлерди иликтөө кызматына 100 жыл толот. Бирок биз ушул белгилүү датаны алып келүүгө өз өмүрлөрүн беришкен, кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерип кетпесек болбостур. Урматтуу ички иштер орган кызматкерлери, кылмыш иликтөө кызматынын кызматкерлери жана биздин ардактуу ардагерлер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүн кылмыш иликтөө кызматынын 100 жылдык мааракесин белгилеп отурабыз. Бул ар бир эле кызматкердин кесиптик жашоосуна, жөнөдөгү эле жашоосуна туш келе бербейт. Ошондуктан сыймыктануу менен айткым келет, кубануу менен айткым келет. 100 жылдык мааракеңиздер менен. Бүгүнкү күндө кызматкерлерге чыныгы кесипкөйлүктү каалап кетем. Ардагерлерибизге жашоосунда, өмүрүндө ырыскылуу болуп ар дайым өмүрлөрүнө Алла береке берсин. Биз ушул белгилүү датаны алып келүүгө өз өмүрлөрүн беришкен, кызмат учурунда курман болгон милиция кызматкерлерин эскерип кетпесек болбостур. Ош облусу боюнча алардын саны 40ка жакын. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Адыл Султанов, милициянын кенже лейтенанты Уран Шамурзаев, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, милициянын старшиналары Байкишиев Бакыт, Айдаров Бегалы, ички аскер бөлүгүнүн кызматкери, ички кызматтын майору Колбаев Ибрагим жана башка эр жүрөк азаматтар. Ал эми республика боюнча курман болгондордун саны 150ден ашат. Мен Кыргыз Республикасынын атуулу ички иштер органдарына мамлекеттик кызматка өтүп жатып, өз элиме берилгендигиме ант берип жатып, кылмыштуу жана башка укукка каршы кол салуулардан өз өмүрүмдү аябастан коргоого, мыйзамдуулукту сактап, инсандарга ызаат көрсөтүп, чынчыл кыраакы болууга, кызматтык парзымды жана мага жүктөлгөн милдеттерди ак ниеттүүлүк менен аткарууга салтанаттуу ант беремин. Эгерде мен антты бузсам, анда мени Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык катуу жазага тартсын. Мезгил өзгөрөт, саясат алмашат. А милиция кылмышкерлер менен аюусуз күрөшүүнү уланта бермекчи.